31-октябрь. Израиль армиясы качкындардын Жабалия аттуу лагерине каттуу сокку урду. Бул согуш башталгандан бери эң эле каттуу соккулардын бири болду. Каза тапкандардын саны тактала элек. Бирок кээ бир маалыматтар боюнча 400дөн ашуун киши каза тапты. Израиль Палестинага ачыктан ачык эле кыргын жүргүзүп жатканына бир айга жакындап калды. Израиль аскерлери Газа секторунун түндүк жагында буга чейин болуп көрбөгөндөй массалык соккуларды уруп жатты. 200 миңден ашуун турак жайлар жок болду. Расмий маалыматтар боюнча 9 миңден ашуун палестиналыктар каза болду. 3,5 миңден ашуун бейкүнөө жаш балдар, аялдар, карылар көз жумду. Тирүү калгандар болсо ар бир мүнөт өлүм коркунучунун артында жашап жатышат. Жаракат алгандардын абалы андан дагы оор. Эч кандай жабдыктары, жада калса жарыгы жок шарттарда операциялар жасалып жатат. Бириккен Улуттар уюмунда Газа секторундагы согушту токтотуу, жөнөкөй жарандын арасындагы өлүмдөрдү токтотууну жана аймакка гуманитардык жардам жеткирүүнү камсыздаган резолюция болуп өттү. Бул резолюцияны 120 мамлекет колдоп, 14 мамлекет каршы добуш берди. Баса, Кыргызстандагы колдогон 120 мамлекеттин катарында бар. Ал эми Израиль, Америка, Австралия, Венгрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Парагвай жана океандын 6 мамлекети каршы добуш берди. Израилдин тышкы иштер министрлиги болсо бул резолюцияны уяттуу деп сындап, дүйнө нацисттер жана Игилди жок кылгандай эле Израиль Хамасты жок кылуу ниети бар экенин билдирди. Кээ бир адамдар Хамас биринчи баштаган турбайбы? Тынч эле жашай бербейт беле деген ойду айтууда. Бирок бул согуш кечээ эле чыккан жок. Бул согуш 75 жылдан бери уланып келе жатат. Израиль Хамаска башка чара калтырган жок. Алардын дүйнө менен байланышын үзүп, акырындан өлтүрүп жатышты. Газадагылар ансыз деле билишкен. Алар жеңилерин, Израилдин армиясына күчү жетпээрин билип туруп, бул согушту башташты. Алар кулдай болуп жашагычакты, тик туруп өлүүнү тандашты. Газадагылардын максаты бүткүл дүйнөгө биз барбыз, бизге көңүл бургула деген аракети болду. Алар болгону өзүнүн эркиндиги үчүн күрөшүп жатышат. Мусулман өлкөлөрдүн арасынан Газадагы адамгерчиликсиз кылмыштарды Режеп Тайып Эрдоган гана айтып чыкты. Газа, Израиль, Палестина жана анын айланасындагы көптөгөн аймактар мурун Осман империясынын курамында болчу. Туркиянын 100 жылдыгына карата 1,5 миллион кишилик митингге Режеп Тайып Эрдоган Палестин маселесине катуу көңүл бурду. Анын сөзүнүн көбү Осман империясына жана азыркы Газа секторунда болуп жаткан согушка арналды. Батыш болсо сага карызы бар. Бирок Туркиянын сага карызы жок. Ошондуктан биз эркин сүйлөп жатабыз. Жана Туркиянын сага карызы жок болгону үчүн Эрдоган ушинтип сүйлөп турат. Бул тасмада Газанын согуш операциялары жүрүп жаткан аймагынан жаш балдары кайрылуу жасап жатышат. Аркы планда болсо жардыруулар болуп жатат. Ырайымдуу Кудайдын ырайымы жана тынчтыгы сиз менен болсун. Урматтуу Россиянын президенти Владимир Путин. Биз урандылардын алдында калган Газанын балдарыбыз. Биздин сүйүктүү Газанын жүрөгүндөгү балдарбыз. Бул жерде биздин коргонуусу жок. Палестин элине каршы согуш жүрүп жатат. Сизден Кудай үчүн суранабыз. Палестин элине бизге каршы расисттик катаал согушту токтотуңузду суранабыз. Бизди жакындарда, алыстарда таштап кетти. Палестин балдарынын каны менен соодалашкандардын баарынан адилеттүүлүк күнү суралат. Бизге Аллахтын коргоосу жетиштүү. Путин болсо Газа аймагындагы жөнөкөй жарандардын арасындагы ойго салгыс жоготууларды сынга алып, Израилдин эл аралык адам укуктарын бузуусуна нааразычылыгын билдирүүдө. Ошондой эле Путин Американы жакынкы чыгыштагы конфликти чечүүдөгү кадамдарын сындады. Эске сала кетсек, Орусиянын дүйнөлүк аренадагы тарыхы жана аскердик күчү боюнча аябагандай чоң орду бар. Российское телевидение маневры назвало самыми масштабными со времен Советского Союза.
В целях подавления системы ПВО в районе нанесения массированного авиационного удара. Бирок Путиндин Палестинаны колдоосу бул албетте саясий кызыкчылык. Анткени Израилди Америка колдоп жатат. Ал эми Вашингтон менен Кремль ар дайым бири-бирине каршы кызыкчылыктарды жүргүзүп келет. Палестинская проблема в сердце каждого человека в этом регионе, да, я думаю, что в сердце каждого, кто исповедует ислам. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путин Газага каршы кыргынды токтотуп тынчтык жол менен чечүүгө чакырды. Путин Израиль менен Палестина көйгөйлөрүн чечүү үчүн бардык конструктивдүү өнөктөштөр менен иштешүүгө даярдыгын билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Амир болсо Израилге эскертүү берди. Эгерде Газада жаш балдар өлтүрүп жаткан израилдик соккулар токтобосо, дагы көптөгөн фронттор ачылышы мүмкүн деп айтты. Кайсыл мусулман өлкөлөрдүн аскердик күчү эң күчтүү деп эсептелет. Бул боюнча дүйнөлүк абройлуу Global Fair Power деген булакка кайрылалы. Бул булак дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн аскердик күчү, анын армиясы жерде, сууда жана асманда согуш жүргүзүүчү мүмкүнчүлүгүн, андан сырткары географиялык, финансылык жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрү эске алат. Мусулман өлкөлөрүнүн ичинен эң эле күчтүү деп Туркиянын армиясы эсептелет. Анын курамында 510 000 аскер жана резервде 380 000 аскер турат. 2600 танка, 1400 учак жана 149 кемеси бар. Туркиядан кийин аскердик күчү боюнча Египет турат. Анын курамында 440 000 жана 480 000 аскер резервде турат. 4300 танка, 1100 учак жана 319 кемеси бар. Иранда болсо 555 000 аскер, 350 000 резервде, 3200 танка, 8600 бронетранспортер, 850 учак жана 398 кемеси бар. Андан кийинки Пакистан. Пакистандын миллиондон ашуун аскер жана расмий радиолук бомбасы бар өлкө. Анын Индия менен көптөн бери уланып келе жаткан талашы бар. Бул жерде дагы Кашмир деген чоң аймак мусулмандар менен индустардын ортосунда талаш болуп келет. Индия менен Пакистан ортосундагы согушту өзгөчө роликте айтып беребиз. Тизмени улансак, Пакистандан кийин келе Сауд Арабиянын күчү турат. Анын курамында 1100 танка, 12800 бронетранспортер, 879 учак жана 55 кемеси бар. Жогоруда аталган өлкөлөрдүн ар бири жеке алганда эле аскердик күчү боюнча Израилден жогору турат. Бирок Израилди дүйнөлүк рейтингке биринчи орунда турган Америка колдоп турат. Россия болсо Газа секторунда согушту токтотууга чакырууда, бирок чечкиндүү кадамдар жасала элек. Эске салсак, Советтер Союзу Германия жөөттөрдү жок кылам деп турганда, Советтер Союзу немистерди утуп сактап калган. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин алар баш калколоо үчүн жер берилген. Бириккен Улуттар Уюмунун чечими боюнча Палестина аймагында жөөттөр менен арабтар ортосунда бөлүнүп эки мамлекет болосуңар деп чечилген. Эми болсо Израиль мамлекет болуп, ага берилген жерлерден ашыгы менен басып алып, ал жерде кылымдар бою жашап келген палестиндиктерге кол салууда. Бириккен Улуттар Уюмунун согушту токтотуу боюнча резолюцияны тоготкон жок. Ал эми Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Гилад Эрдан Бириккен Улуттар Уюмунда мындан ары легитимдүү болбой калды деп атады. 10 years old, Mr. Secretary General. In what world do you live? Definitely. Тагдырдын тамашасы. Бирок дал ушул уюм 1947-жылы жөөттөргө мамлекет түзүп берген. Бул чечим дагы резолюциядагы кабыл алынган. Ал эми азыр болсо Израилге жакпаган чечим болгон үчүн Бириккен Улуттар Уюму легитимдүүлүгүн жоготту деп жатат. Бул чындыгында кош стандарттуулук эмеспи? Андай болсо Израиль мамлекети өзү легитимсиз болуп калбайбы? Азыркы учурда дүйнөлүк лидерлер Израилде тынч түрүүсүн сурап жатышат. Израиль Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын чекке кагып, эң каттал соккуларды уруп, Газа аймагына кирип барды.
Израиль балким Американын жардамына таянып жаткандыр. Американын госсекретары Конгресске Израиль үчүн 14 миллиард доллар өлчөмүндөгү жардам берүүнү сурап жатат. Учурда 20дай киши кызыл менен боелгон колдорун көтөрүп, Израилге акча бербөөнү чакырып жатышты. Алардын кызыл колдору, канга малынган колдору күнөөсүз балдардын өлүп жаткан символдоштуруп эле. Бирок аларды кароолчулар бир жерден экинчи эшикке чыгарып салды. Натыйжада Конгресске акча берүү чечими кабыл алды. Бирок акыркы чечим Джо Байден кабыл алышы керек. Ал болсо бул сунушка Украинага жардам жана Газага гуманитардык жардам кошулушу керек деген сунушун берүүдө. Албетте, анын сөзүндө кызыкчылыктары бар экенин, Израилге жардам берип, Украинага жардам бербесе, ага нараазычылыктар күчөйт. Мы остаемся с Израилем. Израиль, как и любая другая страна мира, имеет право. Более того, обязан ответить на эти злобные нападения. Байден жакынкы келе жаткан шайлоодо көптөгөн колдоочуларын жоготушу мүмкүн. Бирок ал президент катары вето укугун колдонсо болот. Ушуну менен Израилдин кыргынына көмөктөшүүдөн баш тарткан болот. Ал эми анын атандашы болгон Россия Палестинага тартып турат. Бирок ал эскертүү менен токтолууда. Азыркы убакта Палестинаны колдогондор чечкиндүү кадам жасай элек. Бирок Туркия президенти айткан сөзүндө балким бир күнү айтпастан келишибиз мүмкүн деген белги берилди. Бүткүл дүйнө Израиль адамгерчиликсиз согушту токтотууга чакырык таштап жатат. Дүйнөнүн ар кайсыл бурчтарында Палестинаны колдоо максатында митингдер өтүүдө. Ал эми Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху болсо согуштун экинчи этабы бүткөнүн, алардын максаты Хамасты толугу менен жок кылуу экенин билдирди. Согласиться на прекращение боевых действий. Прекращение огня равносильно уступке Хамасу. Это значит сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдет. Ал өзүнүн душмандарын адам өлтүргүчтөр деп атап, өзүнүн аскерлери баатырдык согуш кылып жатканын билдирүүдө. Ал эми Израиль аскерлери адамгерчиликсиз кылмыш жасагандыгына айыптагандарды эки жүздүүлүк алдамчылар деп атаган. Ооба, дүйнөлүк чоң күчтөр ар кандай себептер менен өз оюндарын жүргүзүүдө. Ал эми биз эмне кыла алабыз? Биздин колубуздан эмне келет десеңиздер, биз мусулмандар катары дуа кылабыз. Мусулмандын куралы дуа. Биз мусулмандардын башында сыноолор келген учурда жок дегенде түн ичинде тахажжуд намазына туруп, Газа аймагындагы кыйноолорду көрүп жаткан ар бир туугандарыбызга дуа кылалы. Жараткан Аллахым окулган хатым Курандардын соопторун ушул убакыт саатта баардык мечиттерибизде, медреселерибизде кылынган хатымдардын соопторун Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын рухуна, ушул дүйнөдөн иманы менен өтүп кетишкен жалпы мусулмандардын арбактарына, ошо менен бирге ушу Палестина мамлекетинде мына ушу көз жумуп кеткен мусулман бир туугандардын арбактарына багыштаган болдук. Аллах субханаху таала кабыл кылгын, жаткан жерлерин жайлуу кылгын, топурактарын торко кылгын, имандарын саламат кылгын, эсеп кысаптарын жеңил кылгын я роббал аламин. Дагы эмне кылабыз дей турган болсок, биз бүткүл дүйнөгө болуп жаткан Израилдик же болбосо Израилге кандайдыр бир тиешеси бар компаниялардын азыктарын алууну токтотолу. Анткени биз бул азыктарды алуу менен балким Израилдик солдаттардын мылтыгына салып жаткан окторду алып берип жатабыз. Ал эми Израилдик продукция дүйнө жүзүнө тарап бренд болгон азыктар. Дал кайсы азыктар Израилге тиешеси бар экенин айтууга кыйын. Бирок биз Израилге тиешелүү азыктарды штрих-код аркылуу тапсак болот. Эгерде 729дан башталса, Израилден чыкпаса дагы Израилге тиешеси бар дегенди билдирет. Азыркы учурда интернетте ар кандай маалыматтар таркап жүрөт. Бирок аларды салыштырып карап чыксак, кээ бирлери көптөгөн жерде аталат экен. Мисалы Coca-Cola, Fanta, Sprite ичимдиктери, KitKat, Nescafe, Starbucks, Colgate, Oral-B, Nivea, Dove, McDonald's, Nike жана Puma. Көп жерде KFC'ни Израиль менен байланышы бар дешет. Бирок интернеттен карасак андай маалымат чыккан жок. Анын негиздөөчүсү Харланд Сандерс жөөт эмес. Ал христиан динин кабыл алган деп аталат экен. KFC жөнүндө толугураак маалыматыңыз бар болсо комментарийге калтырыңыз. Азыркы учурда маалымат абдан көп болгондуктан чындыкка дал келбеген нерселер интернетте жайылып кетиши мүмкүн.
Ошондуктан ар бир азыкты алууда штрих-кодду текшерип алыңыз. Балким бул азыктар азыр ар бир үйдө болушу мүмкүн. Алган нерсеңизди аягына чейин колдонуңуз. Бирок эмки жолу соода кылып жатканда Газадагы бомбалардын алдында калган ачка балдарды бир эстеп туруп, анан чечим чыгарыңыз. Көбүнчө өзүбүздүн атамекендик азык-түлүктөрдү алууга, өзүбүздүн тамак ичүүчү жайларга кирүүнү үйрөнөлү. Анткени канчалык көп алсак, ошончолук экономикабызга салам кошкон болобуз. Анткени Газада болуп жаткан согуш бул теңдердин согушу эмес. Бул бир улут экинчи улутту жок кылуусу болуп жатат. Газада болуп жаткан кылмыштарга европалык жөөттөр өзлөрү каршы чыгып, премьер-министр Нетяньяхуну күнөөлөп жатышат. Бул тасмада Британияда сиониттерге каршы чыккан еврейлерди мусулман адам рахмат айтып, ар биринин бетинен өөп чыгып атат. Газа секторунда болуп жаткан адамгерчиликсиз кадамдарга еврейлердин өзү каршы чыгып, Палестинага колдоо көрсөтүп жатат. Жөөттөрдүн ичинен дагы адамгерчиликтүү адамдар бар экен, бирок булардын саны абдан эле аз болууда. Израилде 1405 киши каза болсо, палестиндиктерден расмий булактар боюнча 9000ден ашуун адам шейит болду. Ал эми чындыгында канча өлгөнү белгисиз. Ислам дининде душмандар кол салса, бирге бир гана жооп бергиле деген ашыкча зомбулук көрсөтпөгүлө деп айтылат. Ал эми израилдиктер болсо өзүнүн күчсүз душманына чоңдугун көрсөтүп, аял баласына карабай чыныгы адамгерчиликсиз, моралдык принциптери жок согушту жүргүзүп жатат. Ооба, согуштун моралдык принциптери болот. Согуш учурунда ак халатчандарды өлтүрбөйт, анткени ал Гиппократтын антын аткарып жатат. Жаш балдар өлтүрүлбөйт, кол көтөргөндөр болсо туткунга алынат. Ал эми Израилдин максаты болушунча көп киши өлтүрүү болуп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Израиль менен Палестинанын ортосундагы кыргынды согушту ачып бергенге аракет кылдык. Эгерде сизге жакса, лайктан басып, комментарий калтырыңыз. Сиздер менен бетме-бет каналы болду.